Саламатсыздарбы. Эмесе Геошунду программасы. Birikкен Улуттардын Жалпы Ассамблеясынын 75-ші сессиясынын алкагында кече күнү Нью-Йоркто болуп өткөн Коопсуздук кеңешинин жыйынында башкачы Антонио Гутерриш коронавирустун пандемиясы адам көзөмөлүнөн чыгып кетти деп дагы бир жолу кайталады. Алгач ал тууралуу кенсек, сессиянын башталар алдында 16 сентябрда журналистер менен жолукканда айткан. 22 сентябрда сессиянын өзүндө сүйлөгөндө болсо, ковид маселесине ал жумшагыраак токтолду. Бүткүл дүйнөнү каптаган пандемия менен байланыштуу Бириккен Улуттар уюму кеңири чараларды көрдү. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жетектеген ООН системасы өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге колдоо көрсөтүп, миңдеген адамдын өмүрүн сактап калды жана вирустун жайылышына бөгөт коюуга аракеттенди. Медициналык жардам менен сактануу аспаптары Бириккен Улуттардын глобалдык системасы аркылуу 130дан ашык мамлекетке жеткирилди. Пандемия маселесine öz видео билдирүүсүндө Кыргыз президенти да токтолду. Сооронбай Жээнбеков башкачы жүргүзүп жаткан реформаларды Кыргызстан колдогонун жана дүйнөдөгү эң ири бул эл аралык уюмда калкы аз сандуу мамлекеттердин үнү угулганы жакшы экенин белгилеп, Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдүн тышкы карызы терең реструктуризацияга муктаж деп айтты. Кыргызстан признателен странам-партнерам Өнөктөш мамлекеттер менен эл аралык уюмдарга Кыргызстан ыраазычылыгын билдирет. Оор мезгилде алар жардамга келди. Коронавирустун кесепети Кыргызстандын тышкы карызына да тийди. Карыз боюнча төлөмдөрдү токтоткону үчүн улуу 20 мамлекетине жана эл аралык каржы уюмдарына алкыш айтам. Туруктуу өнүгүү долбоорлоруна катыштыруу менен тышкы карызды терең реструктуризация кылуу боюнча биздин сунушту колдоону суранабыз. Реструктуризация внешнего долгового обмена проекты устойчивого развития. Бириккен Улуттардын башкачысы болсо, коронавируска каршы вакцина чыгаруу маселесин дагы козгоп, бул проблема өтө көп киреше табуу маселеси менен байланышканы боюнча тынчсызданганын билдирди. Анын айтымында, айрым мамлекеттер вакцинаны биз биринчи чыгардык деп маселени саясий жакка бурууда. Башкалар болсо, чыгарык дарыны патент менен коргоп, келечекте чоң акча табууну көздөп жатат. Биз азыр дарылоо ыкмалары жана дары-дармектер жалпы дүйнө калкына пайда алып келгендей болгон аракеттерди көрүп жатабыз. Вакцина кымбат эмес, карапайым калкка да жеткиликтүү болууга тийиш. Бирок кээ бир мамлекеттер алдын ала тымызын келишимдерди түзүп, өз калкын гана коргоону көздөп жатканын билебиз. Мындай улутчулдук адилеттүү эмес жана таш кабат. Дүйнөдө болсо акыркы мезгилде вакциналык гана эмес, экономикалык да улутчулдук күч алып баратат. Жалпы ассамблеяга жиберген видео билдирүүсүндө АКШ президенти Дональд Трамп ачыктан ачык Кытай жетекчилигин күнөөлөп чыкты. Анын пикиринде Кытай менен дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тараткан так эмес маалыматтын кесепетинен дүйнөдө эң көп зыянга Америка Кошмо Штаттары учурады. Бул илдетти дүйнөгө таратып жиберген мамлекет Кытайды жоопко тартыш керек. Кытай өкмөтү менен анын таасири астында калган дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тымызын сүйлөшүп алып, вирус бир адамдан башкага жукпайт деп чыккан. Кийин алар симптому жок ооругандар дагы башкаларга зыянсыз деп билдирген. Жалпы ассамблеянын сессиясынын ачылышында чыгып сүйлөгөндө башкачы Гутерриш мындай вакциналык улутчулдукту сынга алып, анын айынан жаңы кансыз согуш чыгып кетсе, андан дүйнөдөгү бир да мамлекет пайда таппайт деп билдирди. Бирок мамлекеттер арасындагы соода согуштары жана башка ар түрдүү чыңалуулар азыр эл аралык коомчулукту ошондой коркунучка алып баратат. Жаңы кансыз согуш башталбаш үчүн биз баардык аракетти көрүш керекпиз. Азыр дүйнө өтө коркунучтуу багытта өнүгүп баратат. Экономикасы эң өнүккөн эки мамлекет чоң дүйнөлүк маселе жаратышы мүмкүн. Ар бири өз соода жана каржы эрежелери менен, өз интернети жана өз жасалма интеллекти менен. Бул коркунучтуу багыттагы өнүгүүнү кантип токтотууну азырынча эч ким билбейт. Ошондо саламатта калыңыздар.